Боюнда көптөн бери болбостон, эр катын канчалык жакындык кылса дагы эч кандай результат болбостон, кыйналып, Сулайман тоого барып, баягы ташка тайганып, бирок балалуу болбостон, көрүнгөн врач, табиб бардыгына барып эч кандай результат болбой жаткан ата-энелерге бүгүн өтө орчундуу маселени айтам. Бул сырларды, секреттерди эч кайсы врач, эч кайсы адамдар айткысы келбейт. Мына бүгүн Кудай кааласа мен айтамын, изчет этип көп суроолор киргендиктен бул теманы айтууну туура көрдүм. Кудайым буйрса, манфаат, жакшылык, ийгилик табасыздар бул сабакты угуп. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эң биринчи эле хурманын шаңги бар. Хурма бул биздеги өскөн хурма эмес, Мадинаныка, ажва сыяктуу хурма бар. Ошо хурманын шаңги болот. Ошо хурманын шаңгин аласыздар. 25 грамм хурманын шаңгиге дароо эле тема коюп атам. Байкасаңыздар, эч нерсени аралаштырбай, дароо эле биринчи темага максат коюп атам. Сөздү айлантпастан. 25 грамм хурманын шаңгине таза 1 килограмм бал, же 50 грамм, же болбосо андан көбүрөөк 60-70 грамм, ошого жараша 25-30 граммдык хурманын шаңгин тазасынан аралаштырасыздар. Аралашкан аралашмага Фатиха сүрөсүн 7 жолу окуйсуздар. 2 жолдон тынымсыз Фатиха сүрөсүн 7 жолу окуйсуздар. Андан кийин Анбия сүрөсүнүн 89-аятын 41 жолу окуйсуздар. Андан кийин бул пайда болгон аралашманы дем салып бүткөндөн кийин эр катын күн сайын эрте менен 1 кашык же 2 кашыктан 30 күн тынымсыз ичесиздер, жейсиздер. Иншаллах результат болот. Жыйынтык болот, сөз түрдө жообу болот. Бул сыналган, тажрыйбадан өткөн, өтө көп эзелки ата-бабаларыбыз кылып келген натыйжалуу жолдордун бири. Мен азыр шарият жактан бир ыкманы айтып өттүм. Урматтуу мекендештерим, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси боюнча арамдан нафсиңди кандырсаң бул күнөө. Адалдагы аялың менен нафсиңди кандырсаң бул сооп болуп эсептелет. Адалыга чурка. Ошол кайфты, ошол рахатты аялың берип коет. Көп жыныстык катнаштар фантазия, рахат алуу. Бирок мен азыр айтып жаткан жыныстык ыкмада сөз түрдө балалуу болосуздар. Балалуу болуш үчүн ушул ыкманы колдоносуздар. Жыныстык эрежелер башталганга чейин аялды эркелетиш керек. Өзүнүн рахат ала турган ыкмага чейин аялды эркелетиш керек. Бул жагын урологдор башкалар жакшы билет. Алардан кеңеш алганча аял өзүнүн убактысына келгенден кийин, албетте бардык жери ачылгандан кийин жатуу ыкмалары бар. Урматтуу мекендешим, ат ыкмасы бар, жылкы ыкмасы бар. Жылкы ат мындай турат, эркек киши аркадан келет. Ошондо уруктук жатыңа, ошо курсактагы гаражга жетип барыш тездик жана башка маселелер өзүнүн ордунда болот. Ошондуктан ат ыкмасында туруш керек. Эми ага чейин ай кой, ой бой деген бакыруулар, чакыруулар бардыгы боло берет. Бирок качан эркек киши аяктап атканда ошол иште эркек киши билет өзү аяктап атканда аял киши ошондой ыкмада туруш керек. Андан кийин ошондой абалда уруктук кириш керек. Мында балалуу болуш тездик менен болот. Андан кийин экинчиси аял киши аалам түрүндө жатат. Андан кийин эркек киши үстүнөн келет. Булны дагы ошо атайын подушка болобу, башка болобу коюлганда жамашагы үстү жагы көтөрүлөт. Буну сөздөрдү айтып, ар кандай жаман сөздөрдү азыр өзүм алышым мүмкүн. Сен акмаксыңбы, башкасыңбы, не деп атасың, эчтекен түшүнбөй дешиңиздер мүмкүн. Бирок кара санаган душман катары эмес, ушул нерселерди билбеген адамдарга кичине болсо да пайдабыз тийсин деген максатта айтып атабыз. Буну айтыш арам деген маселе жок. Кээ бир врачтар, кээ бир молдолор, кээ бир адамдар айтпаган үчүн айтышка мажбур болуп атабыз. Подушканы коет, аял көтөрүлөт, ошол учурда эркектин уруктугу тездик менен жетип барат. Бул экинчи ыкма, бул эң жакшы ыкма. Калган ыкмалар, бакыр чакырлар бүт бардыгы фантазия, эс алуу үчүн бардыгы. Муну мен айтып жаткан ыкмалар сөз түрдө балалуу болуш үчүн. Аял эркек ошондой. Андан кийин үчүнчүсү, аял киши дароо туруп кетпеш керек. Жарым саат эс алып жатыш керек. Сөз түрдө бутуңду потолокко такап жат эмес. Энен эле эс алып жатыш керек. Уруктук жетип барыш керек жатыңга. Эненин маткасына. Бул биринчиси сыйкырдуу рецепт айттым балалуу болуш үчүн. Андан кийин ыкмаларды айттым, дуаларды айттым. Фатиха сүрөсүн окуйсуз, Анбия сүрөсүнүн 89-аятын окуйсуз, урматтуу мекендешим. Андан кийин кээ бир ыкмаларды айтууну туура көрдүм.
тезирээк бойдо болуунун 10 эрежеси. Так аныкта. Эмне маанилүү ден соолук маселесин текшерди. Кандай учурда, кандай мезгилде, кайсы учурда, кайсы кезде бойго бүтүрүү эң жакшы ыкма, ошолорда изучать эт. Китептерден окуп, врачтар менен кеңеш ал. Врачсыз болбойт, а? Андан кийинкиси өзүнүн учурунда. Бардыгы азыр көпчүлүк адамдар келип, арагын ичип, күйөөсү келет бул жактан, аялы чарчаган абалда жумуштан келет, анан бири-бириге жакындык кылат да. Арак ичкенден төрөлгөн балдар кандай болот? Ошол маселелерде дагы арак ичип келди, аял киши ошол учурда эркектин уруктугунан сактанып турушка акысы бар. Андан кийин эркек киши дагы ден соолугун каратыш керек. Кээ бир эркектердин уруктугу чыгат, бирок өлүк чыгат. Кээде ошо чыккандан кийин бир канча секундка жетпей уруктугу өлүп калат. Ошол маселелерди дагы каратыш керек. Андан кийин мен айткандай, ошо жакындыктан кийин эс алып жат. Эс алып жатыш керек. Салмакты нормада карма андан кийинкиси. Килограммыңды, весиңди нормада карма. Кээде көп арыктап кетүү, кээде көп семирип кетүү бойго болдурбоонун себеби болуп калышы мүмкүн да. Муну дарыгерлерибиз дагы тынымсыз айтып келет. Дене индексин туура карма. Андан кийинкиси урматтуу мекендешим, стрессти азайт. Өзгөчө аялдар эркек кишиге дагы, аял кишиге дагы стрессти 1% берип койсоңуз, аял киши стрессти көтөрүмдүү болот, бирок узак ойлонуп жүрө берет да. Аял киши өтө ойчул болот. Көп ойлонбо, гормондордун бузулуп кетишине, гормондордун балансын кармап калбашына себепчи болот көп стресске түшүш. Андан көрө медитация деген бар. Атайын өзүңө жеңил спорттор бар, жеңил көнүгүү бар, таза абада сейилдөө бар, паркка чыгып эс алып келүү бар. Сөзсүз түрдө дымдалып, эч ким жок бекен, подружкам жок бекен, дымдалып караңгы комнатада торпоп бирдеге жешиң шарт эмес. Сейилдеп кел, стрессти азайт, жогот. Көп зикир кыл, көп келиме айт ошол учурда. Ар кандай клиптерди жети атаң түшүнбөгөн музыкаларды укпай, Куран ук, үйүңдө Куран ук. Андан кийинки 6-чы, эң зыяндуу адаттардан алыс бол. Бул тамеки тартыш, спорту таштап коюш, баңгизат, арак, пиво, вино, эжеси, сиңдиси, пиво, вино айтор ушулардан бардыгынан алыс бол. Бул маселени мен аялдарга айтып атам, бирок эркектер да калыш керек. Аял таптаза болуп, эркек алкаш болуп турса, балалуу болбоштуктун себеби эркекте да сөзсүз түрдө. Эркек дагы, аял дагы өзгө тиешелүү маселени алыш керек. Ошо тамеки болсун, баңгизат болсун, наркотик болсун, бардыгын ташташ керек. Эки тарап тең бул нерселерди токтотуш керек. Учурунда укта. Сөзсүз түрдө кечкурун 12-де уйкуда болуш керек аял киши. Тамактануу дагы тең салмактуу болсун. Өтө көп жебе, өтө аз жебе. Организмге керектүү витаминдерди бер. Баягы темир дейбиз, синк дейбиз, витамин Д, Ж, Е сыяктуу витаминдер көп аялдарга жетишпей калат. Ошол сыяктуу витаминдерди, ошол сыяктуу витаминдерге бай мөмөлөрдү жегенге аракет кыл. Андан кийинкиси, ар кандай көп кыздарга ошол жерде эскертүүнү айтып койбосом болбойт. Азыр девушка парень деген нерсе өтө көбөйүп кетти. Ошо девушка пареньдиктин жаман нерсеси эмне десеңиз, ошол жигиттери ар кандай таблеткаларды, бойго бүтүрбөчү таблеткаларды кыздын суусуна, тамагына кошуп берет дагы, андан кийин жакындык кылат да. Бойго бүтпөсө, эптеп кутулуп кетсе да, өзүнүн кайфын кылгандан кийин. Бунун натыйжасында кыздар кийин күйөөгө чыккандан кийин дагы боюнда болбой калып атат. Ар кандай дары-дармектер, ар кандай каражаттар сени бойго болбошуңа себепчи болуп калып атат. Бүгүнкү дарылардын көбү бойго бүтүртпөй турган дарылар. Кийин чындап эле боюңа бүтпөй турган болуп калат. Бир ичесиң, эки ичесиң, үч ичесиң, акыры байып боюңда болбойт, балалуу болбой, бул өмүрдөн артыңда туяк калтырбай өлүп кетесиң. Ошондуктан аран зинадан алыс бол, жамандыктан алыс бол. Ошондой дары каражаттар, булардан алыс бол. Дарыгердин кеңешин ал, атайын адистин кеңешин ал, аракетти кыл, жөн эле жата бербе. Бул маселелерди айтуудан максат, урматтуу мекендештерим, эки тарап тең бул маселени караш керек. Эркек дагы, аял дагы. Көп учурда эркектин ден соолугу көп нерсени ойноп коет. Чоң ролду ойноп коет. Бүгүн эркектер гүл бериш жок, аркадан чуркап жүрүш жок, аял таарынып калса барып мамиле кылыш жок.
көбү колуга үйрөнүп калды. Кол менен кумарын кандаган маанисин чыгаргандар көбөйүп калды да. Ал аялга гүл беришти каалабайт, ал аялга никесиндеги аялга жакынашты каалабайт. Диван бар, телефон бар, калган уятсыз фильмдерин көрүп нафсин кандырып атат да. Уруктуктун проценти дагы азайып, тестостерон ме дагы дофамин бербестен тез чыгарыш керек экен, болду сигнал келип, эптеп чыгарсак болду экен деген организмде дагы түшүнүк пайда болуп, не болуп атат? Уруктугу дагы, ден соолугу дагы, тестостерон дагы өлүп атат бардыгы. Эркектер бул учурда көп учурда без балалуу болушка негизи медицина жактан дагы карасаңыз, кээ бирөөлөр айтат аялына, сен уул төрөбөйсүң дейт да. Ал аялга байланыштуу эмес. Медицина тараптан изучать этсеңиз, эркекке байланыштуу. Ошондуктан сен кыз төрөй бербесиң дебеңиз. Ал эркекке байланыштуу. Кудай таала ушул сөзүздү билгенби айтып, эркек кишиге байлап койгон бул маселени. Аял айтат экен, аялга айтат экен, сен эч уул төрөбөдүң деп, 45 жашта. Дагы деле кеч эмес десе, аял айтат экен, өзүңүздө күнөө, жаштыгыңызда бутум ысып атат, бутум ысып атат деп муздак сууга бутуңузду салгансыз, жаламды көп баскансыз дейт экен да. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, бул маселелерди айтуудан максат да канча жаман көрсөңүз көрүңүз, бирок айтууга мажбур болдум. Бул тууралуу суроо талаптар кээде айтышка мажбурсуң да бул маселелерди. Ошондуктан алтын башыңыздар аман болсун. Биз дагы дуадабыз, өзүңүздөр көбүрөөк дуа кылыңыздар. Аял киши көбүрөөк дуада болуш керек бала маселесинде. Себеби сиздин курсагыңызда болот да бала. Сиз качан гаражыңызды ачканда эркек киши машинасын келип киргизип кое берет. Бирок ар дайым сизди курсагыңызда туруп, сиздин гаражыңызда тура турганда балаңыз сиздики да. Качан эркек киши автоматын чыгарып алып атам деп келген учурда атайын дуалар бар, зикирлар бар, жакындык кылуунун дагы эрежелери бар, шарият жактан дагы. Ошо адамгерчилик жактан дагы маселелерди карап, ошо ичпеген учурда, ден соолугу чың учурда жакындык кылган бул өтө жакшы да. Бүгүн жакындык кылат, арак ичип алган, аял өтө чарчаган, бул маселе өтө оор маселе. Алтын башыңыздар аман болсун, ден соолугуңуздар чың болсун. Эркектер көп спорт менен машыгайлы, тестостеронду ар дайым ордунда кармап турайлы. Тестостерон эмне десеңиз, бул эркектик гормону, эркектин эң күчтүү гормону. Сизди батыр сездире турган, сизди бардык нерсеге түрткү боло турган, тынымсыз аракетке түртө турган нерсе тестостерон. Тестостерон бүгүн түшүп кетип атат. Курсак салгандар өтө көбөйүп атат. Ошонун натыйжасында боюнда болбой атат. Өзү 120 килограмм эркек киши, анан аялы 80 килограммдык аялына качан арыктайсың деп коет да. Жок. Ошондуктан бул маселелерге маани берели, алтын башыңыздар аман болсун, мекендештерим, эже карындаштарым. Көбүрөөк аял киши айтканымдай, түнүк тахажжудка туруңуз сөзсүз түрдө. Боюңузда болбой атабы, тахажжудка туруңуз. Тахажжудта көп ыйлап дуа кылыңыз. Эркек киши дагы аялга дагы качан чоң аркасынан бирдеке чыкса, аркасын жууш керек. Анда дагы ыстык сууда жууш керек, тоң муздак сууда эмес. Сүннөт экен деп эле тыгып жүрөсөң, эртең оорудан башың чыкпай калат. Анын да эрежелери бар. Ыстык сууда биринчи чыккандан кийин убага менен кургат, андан кийин ыстык суу менен жуу, анын аркасынан дагы шымын көтөрүп кете бергендер бар да суу боюнча. Жок, анын аркасынан дагы убага менен кургат. Андан кийин шымын көтөр. Ушу жөнөкөй нерселерди түшүнбөгөн. Кээ бирөөлөр даатканага келип чыккандан кийин аркасы өл болуп калган болот да. Тегерек болуп мындайча. Ясно да, уже түшүнүктүү. Арчыган жок, убага менен кургаткан жок, кургатыш керек. Ушул эрежелерге чейин деталына маани бербесең, көп намаз окуган эркектер ошо аркасы простатит болуп сууга өтүп бирдеке боло берет. Неге десеңиз, муздак сууга көп жуат да. Жок, муздак сууга жууба, ысык сууга жуу. Анан дагы ар дайым жуа бербейт бул маселени. Ар дайым кыла бербейт. Качан ошо чоң аркаңдан чоң нерсе чыккан учурда, заң чыккан учурда кыласың. Анан бул жуубаса болот экен деп жүрө бербе. Мен бир айда бир чоңуна барам деп. Бир айдын ичинде бог эмес, боктун брачкалары чыгып калат, тегерек болуп катып калат. Ошолорду бир айда бир жууп тур. Ошондой экен, мекендештерим, бул маселелерге маани бериңиздер, ден соолукту өтө караңыздар. Бүгүн жеген химикат, спорт менен машыкпайсың, квартирада жатасың, телефон, телевизор. Бүгүн жалкоолукка бардык шарттар, шанстар бар да. Биз көчөгө чыкпастан, турбастан, баспастан, машинада отуруп, үйдө отуруп бардык нерсени кылышты каалайбыз. Бирок бул ден соолугубузду өлтүрүп атат. Балалуу болушубузга себепчи болуп атат. Ошондуктан балалуу болушка бардык ыкмаларды кылайлы, дуа кылабыз. Алтын башыңыздар аман болсун.
балалуу боло албай жаткандар бардыгы балалуу болсун. Кыргызга, иманга, исламга, динге, мекенге, жерге бүткүл үммөткө, мусулмандарга кызмат кылган күчтүү, уул, салих кыздарды насип этсин. Ассаламу алейкум.